кайсы бир жаш жигит аксакалды жашы үчүн, аксакалдык үчүн сыйлай турган болсо, ошо аксакалдын жашына келген кезде Аллах Таала башка жаштарды аны сыйлай турган кылат дейт. Бүгүн кээде унааларга чыккан кезде автобустарда, маршруткаларда улууларга жай бербей калдык. Кайсы бир адам бир улгайган адамдын жашы үчүн сыйлай турган болсо, ошонун жашына келген кезде Аллах аны да сыйлай тургандарды чыгарат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар алейхиссалам мындай дейт: "Лейса минна ман лам ярхам сагирана ва яриф шарафа кабирана." Менин үммөтүм боло албайт, менин сүннөтүмдөн эмес, мени үйрөткөн адеп ахлактан эмес, кичинелерге мээримдүүлүк кылбаган, улууларды сыйлабаган дейт. Келгиле урматтуу мусулман бир тууган. Жашы 2 жаш улуу, 3 жаш улуу өзүңдөн улуулу кадыр бартап сыйла билели. Аксакалдарды сыйлайлы. Жылдан жылга аксакалдардын саны азайып баратат. Кээ бир мешиттерге барсаң мына саналуу гана. Урматтуу мусулман бир тууганым, улууду урмат кылуу, кичүүдү иззат кылуу пайгамбар алейхиссалам сүннөтү. Кээде сүннөттө мисвак менен, тасбih менен кыйын болуп атабыз. Бирок пайгамбардын негизги сүннөтү болгон улууларды урмат кыла билдикпи? Кичүүлөргө мээримдүүлүк кыла билдикпи?